Bismillahirrahmanirrahim. Биздин бүгүнкү видео жараткандын колдоосу жана ички сынбас күч жөнүндө болмокчу. Жетимдиктен жеңишке апамдын тагдыры. Ассаламу алейкум. Кече биз жол издөө жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүн мен сиздерге бир суроо бергим келет. Эч кимиң жок калганда кимге таянасың? Көбүбүз кичинекей эле кыйынчылыкта баары бүттү деп кол шилтеп коебуз. Бирок бүгүн мен сизге 5 жашында согуштун ортосунда ата-энесиз жетим калган бир кыздын окуясын айтып берем. Ал менин апам. Жетимдик жана жалгыздык. Апам 5 жашында ата-энесинен айрылып томолой жетим калган. Элестетиңизчи, айланада согуш, ачарчылык, суук. Жанында жөлөй турган атасы жок, соорото турган энеси жок. Ал кичинекей наристе ошол кезде кимге таянды? Ал албетте жаратканга гана таянды. Анын тагдыры ошол кезде эле сынса болмок, бирок ал сынган жок. Ал жашоо үчүн, келечек үчүн күрөштү. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху да жетим өскөн. Балким ал пайгамбар болгондо деп сиздер ойлойсуздар. Бирок исламда жетимдин дубасы, анын тагдыры жараткандын өзгөчө назарында болот деген. Апамдын бүгүнкү 93 жашка чыккан берекелүү өмүрү бул ошол кичинекей кыздын шүгүрүнүн жана сабырынын мөмөсү. Эгер Кудай сени менен болсо, бүт дүйнө каршы болсо да сен жеңишке жетесиң. Бүгүн сиз мени эч ким түшүнбөйт, мени эч ким колдобой жатат, мен жалгыз калдым деп ыйлап жаткандырсыз. Анда апамдын 5 жашарында элестетиңиз. Сиздин ата-энеңиз бардыр, балким балдарыңыз жаныңыздадыр, үйүңүздө наныңыз бардыр. Эгер ошол жетим кыз сынбаган болсо, сиз эмнеге сынышыңыз керек? Биздин ичибиздеги күч бул биздин ишенимибиз. Жыйынтык, жашоо сизди тизелетсе, демек дуба кылуу убакыты келди. Сиз жалгыз эмессиз. Апамдын тагдыры мага ушуну үйрөттү. Сиздин жашооңузга эң чоң тирегиңиз ким экени эмне? Комментарийге жазыңыз, сырдашалы. Мен сизди угууга даярмын. Кийинки чыгарылышты күтүңүз. Жообун табарсыз деп ишенем.